Жок. Айдоочунун кызыкчылыгы өйдө турат. Мен аларды да айттым. Мен айттым, силер дедим. Мына 1500 киши дедим. 1,5 миллион элди азапка салып атасыңар. Эми аларды айтып атат, силер да бизди туура түшүнгүлөчү дейт. Биз да бала бакырабызды багышыбыз керек. Не только 1,5, башка 1,5 жанында да 2ден 3тен киши бар. Мен айттым, силер элди колдоп койбойсуңар. Ушунча кыйынчылыкта эмнеге ушинтип атасыңар деп мен аларга да айттым. Бирок алар бизге айтып атат, туура биз элди түшүнүп атабыз. Биз көп деле суранган жокпуз. 8 жылдан бери инфляция өттү, базарда баалар өсүп атат, тигил өсүп атат. Булар баарын бизге эртең биз силерге беребиз аны. Анан алар айткандан кийин мен аларга эми алар да ар бир жаран адам да мындай карасаң, кыргызча айтканда бир бетиңди тоссоң бир бетиң калат дегендей эле кеп болуп атат да. Эми мунун баарын кеңешебиз. Министерство экономика бар. Бирок да шаардык транспортто коррупциялык схема бар да, бул жерде 39 фирма сиздерди жана жүргүнчүлөрдү мындай барымтага алгандай эле өздөрүнүн кызыкчылыгын коргоп атышат да. Бирок бул боюнча антимонополия да иштей алган эмес да. Ошон үчүн тартиптерди катаалдаштыруу боюнча сиздин кандай сунушуңуз бар? Ошон үчүн биз Министерство экономикага бул тарыхты жиберебиз. Эгер алар кандайдыр бир коррупциялык элемент көрсө, же кандайдыр бир таасир көрсө, анда булар өзүнүн чечимин чыгарып беришет. Бирок мен бүгүн айттым. Мындан управление бүгүн транспортка мына Октябрь районунун зам акимин Акматбаевди бүгүн управление транспортка начальник кылып дайындадым. Мен айттым, управление транспортта коррупциялык элементтер жоюлушу керек. Фирмалардан алган. ГАИге, инспекцияга, башкаларга берип аткан бүткүл коррупциялык элементтер жоюлушу керек деп айттым. Эртеңден баштап шопурлар өзлөрүнүн бирден кишилерин мага берет. Мен аны транспорттагы шопурлар менен транспорт жагынан даже советник кылып алайын. Ичиңерден бергиле. Алар айтып атат, биз мэрияга мынча берчүбүз, тиге мынча берип атабыз, буга мынча. Ошонун баарын ачалы. Бул коррупциялык элементтер жок кылалы деп атам мен. Ошондо гана болуп туруп булар айтып атат, 1-2 жылдан кийин биздин маршруткалар тегле жок болот деп атат. Кантип жок болот балбаксарың? Эски дейт, талкаланып атат, запча сала албай атабыз. Булар айтып атат, биз деле жакшынакай жуулган, таза маршруткаларга ташыгыбыз келет. Бирок аларды биз жасай албай атабыз. Бизге берген акча биздин тарыф ылдый түшүп атат. Жок болот. Элдин да талабы болот да, эгерде 15 сомго көтөрүлсө, анда айдоочулар маршрутканын ичиндеги орундарга гана элдер ошон орундарга гана отуруш керек. Бул тарифти мен азыр берем. Бул азыр көтөрүлөт, мына бүгүн эле көтөрүлө болот деген ой жок. Июнь айына, май айына чейин барышы мүмкүн. Ал эми ошол убак келгенде, эми алардын да өзлөрүнүн процедурный бар да, мен да аларга айттым, тартипти бузбаш керек, ар орундуктарга отургуш керек. Эми убакыт келди, силер да жаңы маршруткаларга отургушуңар керек. Кааласаңар 5тен 6тан чогултуп алып, газовый автобус алып, линияларга кошулгула деп айтып атам мен аларга. А вечером? Одинаково. 15 сом күндүзү кечки тариф кандай болот? Да, пенсионеры и школьники, там мы сейчас разговариваем, может быть 8 сомов будет максимально. Да, пенсионерам и школьникам будет там 8 сомов, может. Да, вот именно аярлуу жарандарга мурун социалдык коргоочу болгон нерселердин баары ошол бойдон калат. Алар көтөрүлбөйт, аларга тариф. Мурда кандай болсо Шаар башчысы катары ошо кече күндөн бери, бүгүндөн бери, 2 күндөн бери транспортту кыймылга келтирбеген шаар жанагы фирмаларына сиз кандай чара колдонуу боюнча? Чара колдонуу боюнча мындай дедим. УКМКга кайрылдыңыз. Мен айттым. Шаарда бир группа жүрөт. Бир эмес 5-6 группа жүрөт. Маршруткаларды чыккандарды терезелерин талкалап, кээ бирөө неметип атат. Ошолорду азыр таап туруп кечке чейин камайм мен эгер тапсам аларды. Алар бизге белгилүү. Может быть, это саботажниктер, биз билбейбиз аларды. Экинчиден, экинчи сурооңуз кандай эле? Жанагы фирмалар атайын уюштуруп, ушу тарифти аларды могу силер саботаж кылып атасыңар. Момундай иштер жүрүп атат, мен аларды азыр мен токтотом. Аларды керек болсо камаймын деп айттым. Бирок алар айтты, алар биз эмеспиз деп. Бирок кээ бир оюн айткан шопурларды, водительдерди мындай кодулоо иши болбойт. Мен ага жол бербейм. Ар ким өзүнүн оюн айтыш керек. Мурунку бийликтеги бол оюн айткан, пикирин айтканда эле камай берсек, эртең эмне болот бул жашоо? Биз эмне үчүн күрөштүк анда? Коомдук транспорт маселеси эмне? Бул водительдердин иш таштоосу бул биринчи жолкусу эмес да. Чилдеде постоянно кайталанат. Эми мындай коомдук транспортту мындай кылабыз. Биз азыр колубуздан келишинче шаарда
мына эмне үчүн мен Ош базарына барып муниципалдык рынокто өзүм алып атам. Эгер Ош базарында муниципалдык рынокто өзүм алсам бир 30 миллион сом түшөт экен казынага. Дордойдогу рынок. Ушундай жерлерди алып, өзүм акча таап муниципалдык транспорт сатып алганга аракет кылам. Ошол эле убакта газ менен электричество менен жүргөн 30 линияны берейин деп атам аутсорсингге. Башка фирмалар келсин, газ менен автобус менен жүргөндөрдү алып келип иштетсин деп атам. Бирок ошол эле убакта ошол фирмалар эртең ушундай акыбалга алып келбеш үчүн алар менен контракт түзүп атканда жесткий контракт түзүшүбүз. Эмдиги жылы 20 сомго көтөрүп бербей деп талап койсо дагы көтөрөбүзбү ошондо эми? Эми аны ошол убакта көрөлү, бирок эми 20 сомго көтөрүп элдин 7 жылдан бери көтөрүлбөй турган нерсени андай талап койсо, андайга барбайт болушубуз керек. Когда объявите конкурс на аутсорсинг? Вот, 30 Я уже объявил. Кто хочет прийти, я посольством всем отправил, через интернет сказал. Кто хочет, пусть приходят. Электрические, газовые автобусы. Я уже объявил. Элдин наразычылыгы кантип алынат? Мисалы, көчөдө элден сурамчылоо жүргүзсөм, бардыгы эле каршы пикирлерин айтып атышат да. Бир эле маршрутка менен жүрбөйбүз, пересадка кылып 3-4 маршрутка менен жүрөт. Анда кыйналып калабыз деп атат. Ошон үчүн Министерство экономикага жиберип атабыз. Анализ кылышат, алар менен сүйлөшөт. Может быть, бул маршруттуктар менен дагы сүйлөшөбүз. Мен аларга мынтип айттым. Ачыгын айтайын, бул жерде жашыра турган эч нерсе жок. Саат 8ге чейин 12 сом кылгыла дедим. 8ден кийин 15 сом кылгыла дедим. Аны да айттым, ал пикирди да. Алар айтты, биз анда такыр эчтеке болбой калып атат. 10 сом менен 12 сомдун айырмасы жок болот. Анда алардын баарын талабы менен 15 сом дедик, анан биз да ошол 15 сомго азырынча макул болуп атабыз. Эми Министерство экономика менен барып сүйлөшөбүз. Булардын бирок айткан нерсесин баарын мен силерге берем. Каяга эмне болуп атат, канча акча кетирип атат. Аймактардагы жол кирелер анан ушинтип чыксачы. Эми мен аймактар үчүн мен жооп бере албайм, мен Бишкек шаар үчүн жооп берем. Бирок ушул коррупциялык схема боюнчачы мынакей путевой жана жолдорду бергенде бир күндө 2700-га чейин ал эч нерсе деле. Булардын азыр дагы бир талабы мындай болуп атышат. Патент, соцфонд боюнча да жардам бериңиздер деп. Бир комиссия куруп ушул боюнча иштеп атабыз. Жана сиз айткан путевой листтер боюнча 1000 сом боюнча фирманын ээлери менен негизи транспорттогу коррупциялык элементтерди жоюшубуз керек. Мен азыр бул боюнча да көп нерселер боюнча жакын аранын ичинде бир чечүүчү пландарды ишке ашырабыз. Мунун ичинде жанагы стихийный торговля бар, транспорттогу коррупциялык элементтер бар. Менин муну жалгыз күчүм келбей атат. Мен муну АКСти же ГКМБ менен чогуу иштешим керек болгон. Экономика министрлиги комиссия барымтага калып калгандай болгон жоксузбу? Анткени 39 фирманын кызыкчылыгы 1,5 миллион жүргүнчүнүн кызыкчылыгынан жогору болду да. Жок, барымта эмес. Бул мындай да, коомдогу бардык катмар менен сүйлөшүм керек. Бардыгы менен сүйлөшүп атам. Мага деле оор болуп атат. Мен деле айттым, азыр деле мени ур тепкиге аласыздар. Бул деле оңой нерсе эмес. Мен 1,5 миллион киши, ошонун ичинен канча жүрүш керек, анализ, бардыгын бирдей анализ кылып, ушул чечимге келишибиз керек болуп атат. Министерство экономика жанагы анализ кылганда да ушунун баарын эске алат деген ойдобуз. Ошон үчүн ар бир катмар менен, ар бир группа тармактар менен иштешибиз керек болуп атат. Элдин арасында дагы биз азыр анализдерди жүргүзөбүз. экономика министрлиги тарабынан Какие меры вы будете, я здесь, принимать в отношении тех маршрутов? Ылдыйраак кылсаң спутник кичине. Болок кызарып кичине оосуна келип калды. Второй вопрос. Вот вы говорите очень красиво про май месяц, но все мы знаем, что в апреле у нас будут выборы в Бишкекский городской совет. Да, Вы я называли, что вы будете Да. до апреля, до выборов нового мэра. Ну, я думаю, что никто в трезвом уме светлой памяти не будет принимать столь скандальное постановление перед перевыборами депутатов, или уже это новый созыв будет? Не, я им сказал, что мы все равно не успеем. Где-то 1,5 месяца будет Министерство экономики, потом я этот документ отправить мне, и она должна висеть месяц обсуждения, как по нормативам нашим. После этого я им открыто сказал, где-то будет 20 марта, новый созыв, это старый созыв не успеет, новый созыв. Поэтому я сказал в мае месяц. Новый созыв придет, и новый созыв будет рассматривать этот вопрос. Но до приезда нового созыва я должен подготовить все это. акыркы суроо экономика министрлиги Про наказание, то есть что... Про наказание. Я же вам сказал, что это их гражданское право, и это их право. Но тех людей, которые ломали двери, ломали стекло и силой маршрутника останавливали, я дал указание УВД города Бишкек и ККМБ города Бишкек их найти и посадить.
Экономика министрлиги анализ жүргүзүп аягында тыянак 15 сомго көтөрүлбөйт деп калса, мэрия тараптан кандайдыр бир транспорттарга мындай кепилдик берип мындай эч кандай кепилдик страховка кылганга мындай мүмкүнчүлүк барбы май айларында? Балким кайра эле водительдер нааразычылыгын иш таштоо менен көргөзүшөт ошол май айларында деле. Эми Министерство экономиканы кандай чечим чыгарат биз азырынча билбейбиз. Бирок мен бүгүн да аларга айттым, маршрутниктерге. Эгер эртең чыгып иштебесеңер, мен анда Бишкектен бүт призыв кылып, Бишкектеги бүт маршруткаларды чогултуп алып элди ташыйм дедим. Бул силерге коркутуу, үркүтүү, жаман көрүнүү эмес. Мен элди ташышым керек. Мен Бишкек мэриясы катары элдин талабын аткарышым керек. Мен аларга могу айткан сөзүмө турушум керек. Ошон үчүн керек болсо военныйлардан жардам сурайм. Керек болсо жеке фирмалардан башка ташыган жардам сурайм. Бирок мен элди мындай, эгер силер токтотпосоңор, анда мен бир чечимге келишим керек деп айттым. Алар да туура түшүнүштү. Мен силерден суранам, маршрутниктерди желмогуз көргөзө бербегилечи. Алар деле биздин арабызда жүргөн тууган уругубуз. Алар да өз талаптарын коюп атышат. Бирок алардын көйгөйү мына 7-8 жылдык көйгөйдү алар бизге айтышты. Биз туура түшүнүп кабыл алып атабыз. Боор эки ситуацияда мени тепкилейсиңер, мени жамандайсыңар, сөгөсүңөр, аны да билип атам мен. Бирок эми мен муну жалгыз чечпейм да. Мен муну чечиш үчүн өкмөттө Министерство экономика бор кеңеш менен чогуу чечип атабыз. Рахмат. То есть с линии снимать и отзывать лицензии вы не будете? Не, зачем? Их право. Кечеки 6 маршруттун лицензиясын алат дедиңиздер. Алар маселеси кандай болду? Жок, Такыр ишке чыкпай койгон 6 маршрут. жок, ишке чыкпай койгон мыйзам бузуулар болсо, мен ана лицензиясын отзывать этем деп айткам. Бирок мен айтып атпайм, бүгүн бир 5-6 топ жүрөт, маршруткалардын терезелерин талкалап, тигинтип, минтип, аларды коркутуп, үркүтүп. Мен ошолорду азыр табам. Мен указание бердим, тапкыла деп. Ана студенттерибиз айтып атат да, 15 сомдон көтөрүп. Жок, студенттердики башка болот. Студенттердин да мындай биз сүйлөшүүлөр жүргүзөбүз. Биз үчүн, мэрия үчүн 3 колду да көргөзбөйчү да тартып алып. 3 маселе бар. Биринчиси окуучу балдар, экинчи пенсионерлер, үчүнчү студенттер. Мисалы мен Стамбулда окуп жүргөндө студентский билетим бар болчу. Ошону менен жүрөм. Мунун баарын эсепке алабыз, ойго алабыз.